Аркар шейракым арал баш казанат минген кыргыз эл дейт. Ассаламу алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Улуттук спорт каналынын катталуучулары, мынакей бүгүн атактуу кыргызчылыклардын артынан жашасын жерине келип турам. Бул жанакы кадимки эле Хан-Уруктан Тиконун линиясынан экен. Анда эмесе мен ушул аттын маалыматын сиздерге толуктап алып берейин. Анда сиздер видеону толук көрүп, каналды колдоп, лайктан басып, каналга катталып, ой пикирди жаза кетиңиз. Мен ушундай эл ичинде болгон тектүү кыргызчылыкларны, ата теги аламан улакты карыган, өлгүчө чуркаган аттардын уруктарынан сиздерге тартып таныштыра бермекчимин. Анда эмесе мен барып бул аттын маалыматына бала күжүрмөн даярдыкта экен. Мен токтото калайын бир аз. Инем бир аз токтото турайлы эми атты. Атты суутуп жүргөн учурунан кезигип калдык бул жигиттин. Ассаламу алейкум инем. Рахат, кандай турасың? Жакшыбы? Жакшы, көзүң. Атты бастырып таптап атасыңбы? Ооба, атты таптап атабыз ака. Аха. Бастырып карап атабыз ака. Аха. Сууту кандай болот? Жетейиндейби? Суусу ака бир 15 күн басса жетип калат экен, Кудай кааласа. Ноябрдагы улактардан аралаша береткен да? Ооба, секин бир-бир салганга болот ака. Жакшы экен укам. Анда бул атты Рахат айтып атасың, Хан-Уруктан Тикон линиясы дейсиң. Ош жагынан тааныштырайлычы башынан. Тиконун бул баласынын ака. Тикон небереси болот ака. Бунун атасы Гүрөңа деген ака. Көтөн машык болгон кыйын барат эле дешет ака мунун атасы. Бул Хан-Уруктан ака. Хан-Уруктан. Жашы 3 асы ака. Өзү да түсү ханга окшош экен. Ооба. 3 асы ака. Азыр 3 асы. Ооба, жала 3 асы. Чабылып жүргөн ат бекен? Ооба, чабылып жүргөн ат ака. Ошо барпыдагы чубак деген бала чапкан экен ака. Төгө таштаганда ошентип айдап атат ака. Төгө таштап алган экен чубак муну менен. Төгө таштап алган ат. Жакшы экен. Жакшы экен. Инем анда бул аттын демек улагы жооп экен да? Улагы жооп ака. Барышын ака тизгин менен ака, Кудай кааласа ака. Өз үстүндө сыртынан көрүнүшү деле өтө. Ошо Байгазы деген ака ошо курумдан тартып ошо чоңойткон экен ака. Ошодон келген ат ака бизгечи. Байгазы ака жайында да ошо киши кара, ошо кишиге бактырабыз ака. Жакшы аттары бар ака ошо кишинин. Ошодон алганбыз ака биз. Жакшы экен. Бою башы кандай Рахат? Боюн ака тартпадым ака. Боюн тартпадым, ошо бою ошо 1.60га чамага болсо керек деп ойлойм ака. 1.55-тин үстү? 1.55-тин үстү. Ылдый эмес? Жок, ылдый эмес. Жакшы экен. Жакшы экен. Ден соолук буту кандай? Ден соолук буту жакшы ака. Жеген ичкени? Жеген ичкени жакшы ака. Көрсөтсөңүз дене сыртынан эле билинип турат ака. Бирок өтө пыктат тыкан ат экен, а? Ооба ака. Жакшы ат экен бирок чындыгында. Жакшы экен. Мен буту колун дагы тартып өтөйүн. Эчтеке жок ака, таза ака аналар. Белгилүү ишик-ишиктеринен бишик эмес деп саткандар болот экен ака. Бизге буту кол таза ака. Таза жылкы, таза ат. Бул ака бир-бир салып туруп алса болот ака. Болду. Эсеп. Жакшы экен. Мен тегеретип тартайын анан. Ага чейин баасын айтайлычы? Баасын ака жакын эле айтайын деп атам ака. Сатыла турган жер 400 000 кем бар ака. 400 000 кем бар. Ооба ака, бияна чабып ойношот ака. Суусун кичине 5-10 күн жеткирип салдырып да бересиң керек болсо. Ооба, бир 10-15 күн салдырып берем ака. Демек, да барып салып бер десең болсо ака, өзүм салып берем ака. Демек, ат ишеничтүү адам мына ушинтип айтылат, туугандар. Бул улагы гарантия деген сөздүн аркасында эм чоң сөз бар. Аны атына ишенген айтат. Жакшы экен, мен тегеретип тартып берейин. Өзү дагы карагер, түсү жанагы ханга окшош экен. Мына жерине актын болуп калганы хан эле болуп калмак экен. Түс, а? Бирок куйрук жалдары да тармал ошо эмелерге окшош экен. Ооба, жал куйругу эми. Тармал экен, Жакшы экен. Мен буту колун тартайын Рахат атыңын. Биринчи жак башынан тартайын. Ооз көктөп кетти. Ачып атса эмесин азуулар көрүнбөй атат. Азыр 3 асы да? Ооба, 3 асы. 3 асы. Жакшы экен. Кабагы жагы. Бел жайы менен турду ака. Чак ойнойм деген адамдар алып ака, мазаланат ака. Суутуп алып эле деген, а? Ооба. Туяктары да мондай кичинекай. Тик туяк экен. Мынакей. Эми жайын жеп турган ат экен да? Жайы менен турган ат ака. Ооба. Жем жеген ат бар таасирин өткөрөт да кышта. Улакта далилдейт да жемдин күчүнө. Жем бергениң сал деп бекеринен кыйкырбайт да аксагалдар. Мен тегеретип тартайын. Мун кличкасы барбы? Хан деп койсуң керек экен да муну. Хан деп коелу. Макул, хан деп коебуз. Мына ушул ханды тарттым. Орто бойлуу тыкан жакшы ыкчам ат көрүнөт. Улагын айтып атат Жомарт. Рахат. Келип чалып байланышып көрөсүздөр. Рахат, жогору айдасаң чаткан тартсам менин.
Анан оңго солго да кайрып көрсөтүп койсоң болот. Куйрукту көтөрүп жүрөт экен. Болду, кайры бер. Ошентип кыймыл аракетин көрсөтүп койсоң да болот, рахат. Башты дагы жакшы. Жакшы экен, Бастырар ары бери. Сындуу да кат экен. Баасында уктук. Мен Рахаттын номурун калтырам, чалып байланышып, жакса келе бересиздер.